Assalamu алейкум, урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге гуманизмге карата айтылган улууга урмат, кичүүгө ыззат деген макал кайсы хадистен келип чыкканды туурасында кеп кылабыз. Андыктан экрандан алыстай туруңуздар. Негизинен бул макал пайгамбарыбыздан 14 кылым мурун айтылган хадиске төп келет. Эми ал хадис эмне себептен жана кайсы мезгилде айтылгандыгын айтып өтөбүз. Бул жолу пайгамбарыбыз адамдар менен бир жыйында отурган кезде бир маалда улуу жаштагы улгайган аксакал кирип келет. Анан бая жыйындан орун алайын десе, адамдын көптүгүнөн орун жок. Адамдар бая аксакалга орун берүүдө бир аз маал катып кыймылдашат. Маал катып дегени бир аз кечиктирип орун беришет. Эми албетте мындай учур бүгүнкү күндө бизде деле жок эмес. Мисалы өзүңүз жаш эле жигитсиз, күчкө толгон автобуста бара жатсаңыз, бир улуу жаштагы адам кирип калды. Эми сиз орун бересизби, же бербейсизби? Арабызда кээ бир адамдар бар, көрүп туруп көрмөксөнгө салгандар бар, же маал катып орун бергендер бар. Мына ушундай туура эмес мамилени көрүп туруп пайгамбарыбыз дагы айтты: "Лайса минна ман лам ярхам сагирана ва лам юаккир кабирана." Биздин кичүүбүзгө мээримдүүлүк кылбаган, улуубузду урматтабаган бизден эмес деп айтты. Эми бизден эмес дегенден максат бул өтмө мааниде айтылган сөз. Себеп дегенде, мисалы бир ата өзүнүн баласына айтса, эгер балам сен ушул иштерди кылбай койсоң, анда сени үйгө киргизбейм деп айтты. Бирок кантип эле ата өзүнүн баласын үйгө киргизбей койсун? Ал ишти кылбаган болсо деле киргизет. Болгону сенден мен ушул ишти кылбай койсоң өтө капа болом деген мааниде, ушундай өтмө мааниде сөздөрдү айтып коет. Пайгамбарыбыз дагы улууну урматтабаган, кичүүнү ызаттабаган адамдан канчалык деңгээлде капа экендигин мына ушундай сөздөр менен билгизген. Демек ушул окуядан билсек болот экен, пайгамбарыбыз ар дайым үммөттү адептүүлүккө, гумандуулукка тарбиялап, өзүнүн алтындай болгон акыл насааттарын айтып келген. Андан кийин биздин акылман ата бабаларыбыз пайгамбарыбыздын хадистерин адамдарга жеткирүүдө, болгондо да ушул хадисти жеткирүүдө улууга урмат, кичүүгө ыззат деген сөздү колдонушуп, элди жакшылыкка үгүттөп келишкен. Эми ушул улууга урмат, кичүүгө ыззат кылуу боюнча дагы бир диндеги улууларыбыз жакшы нерсе айтып өткөн. Улуу адамды кантип урматташ керек дегенде, анын байлыгына же бийлигине карап эмес, балким мага караганда көбүрөөк ибадат кылган, мага караганда көбүрөөк орозо туткан деп жакшы амалдарына этибарга алып урматтай турган болсок, бул туура болот экен. Ал эми кичүү адамды кантип ызатташ керек? Албетте бул оңой олтоң иш эмес. Өзүңүз улуу жаштагы адамсыз, бирок кичүүнү ызаттап жатасыз. Кичүүнү ызаттаганда мунун мага караганда күнөөсү азыраак, кичүү болсо дагы менин буга караганда күнөөм көбүрөөк деп туруп кичүүнү ызаттай турган болсо, албетте бул адамга жеңил жана пайдалуу болот экен. Эми туугандар, акырында айтар сөз, жалпыңыздарга жагар сөз, ушул амалдын баардыгы иманга келип байланышкан. Адамдын иманы бекем жана күчтүү болсо, албетте ал адам улууну урматтай алат, кичүүнү ызаттай алат. Ал эми иман алыс болсо эч нерсе кыла албайт. Ошондуктан иманга аманет кылайлы, анын үчүн Аллахтын улуктун көп айтып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарайлы. Чоң рахмат, сиздер менен Нур Медиа каналы болду. Эң акырында биздин каналга катталып, коңгуроonu басканды унутпаңыз.